Өлкөдө күрөөканалардын ишин атайын кызмат текшерет. Мындай тапшырманы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев берди. Ал УКМК тарабынан иликтенип жаткан курулуш жана күрөө менен насыя берүүдөгү алдамчылык схемасынан жабыр тарткандар менен жолукту. Жолугушууга шектүү да катышты. Тергөөнүн маалыматы боюнча бир нече жолу соттолгон жаран узак убакыт бою мыйзамсыз күрөө жана сүткорлук менен алектенгендиги айтылууда. Ал жарандарга атайлап кысым көрсөтүүчү шарттарда жана жогорку пайыздык чендер менен каражат берип, андан кийин пайда болгон карызды алардын мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу үчүн колдонгон. Атайын кызмат маалыматы боюнча мүлктөрдү кайра жол-жоболоштуруу көзөмөлүндөгү нотариустар жана аффилирленген жактар аркылуу жалган бүтүмдөр менен жасалган. Тергөө өзгөчө эксперт строй жана Ars Development жоопкерчилиги чектелген коомдун ишмердүүлүгүнө багытталган. Шектүү эки жер тилкесин үлүшкө берип, кийин долбоорду ишке ашырууга тоскоолдук жараткан жана ири өлчөмдө кошумча пайда алуу үчүн мыйзамсыз талаптарды койгон айтылды. Жогорудагы ишканалардын 89 үлүшчүсү, ошондой эле бир катар жеке адамдар жабырлануучу деп табылган. Жыйынтыгында жалпы материалдык зыян өзгөчө чоң деп бааланып, ага кыймылсыз мүлктү, унааларды жана каражаттарды мыйзамсыз ээликтен ажыратуу кирген. Проверить всех ломбардных компаний, всех, с привлечением сотрудников налоговой инспекции, сотрудников Национального банка, так, проверить. Не больше 30%. Если кто-то больше 30% кого-то привлекает или у кого-то изъяли какие-то средства, возвращать всех хозяева. Если они потерпят до 30%, работают. Не потерпят, пусть закрывается. Адамдардың шорын қатырып, ашықша проценттерді мойнына елеп, имуществоларын, үйлерін, машиналарын тартып алып, почему мы должны смотреть на это беспредел? Мы для этого здесь сидим, чтобы там наши люди не страдали. Айтмакчы, күрөөканаларды улуттук коопсуздук кызматы биринчи эле жолу текшергене жаткан жок. Буга чейин Бишкекте 120га жакын күрөөканалардын иши каралып, керек болсо 200%дан ашкан пайыздык үстүк менен кыска мөөнөттүү кредиттерди берүү фактылары жана күрөөгө коюлган талаптарды бузуу фактылары аныкталган эле. 2023-жылы болсо 97 күрөөкананын иши токтотулган. Камчыбек Ташиев ошол учурда дагы чоң үстүк пайыз менен акча берген күрөөканалардын ишин элди тоноо